Тиш ырыскы тилде өлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт, баш ырыскы тилде өлөт, бар болгонуң зор дөөлөт. Жаздыкка башың тийип, кайра жаздыктан башың көтөрүлгөндүн өзү бакыт эмеспи? Андыктан бүгүнкү жарыкчылыкта да кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп олтурганыбызга шүгүр деп бардыңыздар менен саламдашып алалы. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар. Бүгүн биздин студиябызга дагы ушул эл арасында жана келечектин ээлери боло турган өнөрпоз таланттар келип олтурат. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен жактан баштаганда дастанчы, ырчы, ошондой эле Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 5-курсунун студенти Азамат Асанбек уулу келди олтурат. Жана азыркы кезде мугалимдикти да аркалап, окуучуларга сабак берип, билим берип, ошондой эле элге ырдап, элдин маанайын көтөрүп жүргөн ырчы кыздарыбыздын бири Жумамедин Шералиев атындагы төш белгинин ээси Алтынай Эгембердиева келип олтурат. Ошондой эле азыркы айтып кеткен окуу жайда искусство университетинин 4-курсунун студенти Курманбек Карачбеков келип олтурат. Урматтуу коноктор, алды менен биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Амандыкта жолугуп атканга Кудайга шүгүр дейли. Андыктан ушул биздин студиябыздан бүгүнкү эфирде элибиздин маанайын көтөрөлү, чак түштө келип, чайын ичип, эс алып турган коноктор, телекөрөрмандарга сиздердей болгон биздин студиябызга келген коноктор бир жакшы маанайды көтөрөт деген биздин дагы изги тилегибиз бар. Андыктан алгач эле Алтынай айым сизден башласак, ушул быйылкы жылы эми баягы окуулардагы онлайн түрүндө окуп, окуучуларга дагы онлайн түрүндө сабак берилип атат. Бирок ага карабай мындай жакындан дагы окуучулар менен байланышып атасызбы? Деги эле быйылкы жылда кандай эмгектер болуп атты сизде? Быйылкы жыл негизинен эле өтө оор жыл болду. Элибизде дагы аябай оорчулуктар көп болду. Ошону менен бизге деле ушул окуу тармагында дагы аябай оорчулуктар болуп атат. Себеби баягы балдар аралыкта болгонго бизге дагы аябай кыйынчылыкта болуп атат. Балдарыбыз бирок маанайлары жакшы. Аралыкта болсо дагы жакшы жооп бергенге аракеттенишип, биз менен ар дайым азыр эле эми кичине баягы балдарды айткандай аралыкта кичине бирден чакырып, музыка өзү талабы, өзү өнөр деген аябай оор. Анан ошол бизде деген мисалы үчүн аралыктан деген такыр аябай кыйынчылыкта болуп калат экен да. Анан мындай кружокторго аралыктан чакырып, бирден чакырып баягы өзүнчө сабактары, себеби ал жерде бизде онлайн болсо дагы баягы арадан конкурстар бар. Ошол конкурстарга даярдаш үчүн азыр эле кичине жумушту жандандырып, кичине аралыктан кружокко бирден, экиден бала чакырып, маска тактырып, аларды аябай ушундай эме менен аябай өтүп атабыз да. Эми Кудай буйруса жакшы болуп кетер. Элибиз аманчылыкта болсо, жерибизде береке ырыскы болсо, Кудай буйруса бул күндөн дагы өтүп чыгат. Чындыгында баягы медалдын эки бети бар дейт. Жамандык болсо Кудай таалам жакшылыгын дагы аны эселеп берет дейт эмеспи? Эми мына мугалимдер айтып атат, Кудай буйруса жакшы деп, студенттерден да сурап коелук, онлайн кандай экен деп. Онлайн түрүндө окуган бир башкача экен. Бир жагынан телефондо окуйт экенсиң, бир жагынан ошо эжелер менен видео звонок менен сүйлөшүп окуп отурганда кандайдыр бир ортодо аралык сезилет экен кадимкидей эле. Бирок мындай офлайн түрүндө окуган андан сонун болуп эсептелет. Анткени онлайнга караганда офлайн живую мындай накта көрүнүп эжелер менен алдын ала сүйлөшөсүң. Онлайн болгондо уже эжелер менен сүйлөшө албай орто как бы сүрдүү болот экен. Ошо. Азамат мырза, сизге кандай болот? Эле ошондой офлайн болсо кичине жакшыраак болот экен. Баарлашууга мугалимдер менен кандайдыр бир чечилбей аткан нерселерди мугалимдерге айтып, түшүнүктүү болуп түшүндүрүп айтып, чечишип алганга, темаларды жакындан таанып билип, сурап билбеген жерлерди жакындан сурап, жанынан угуп, өзүнөн
бет маңда отуруп алып уксаң жакшы го, мындай онлайндан кичине кыйналыштык болуп калат экен аралыктан. Баары бир баягы мурдагыдай жакындан жолугуп жүз көрүшкөндөн өтөрү жок окшойт. Анын үстүнө мындай таланттуу силердей ырчыларга эл керек да. Эл керек, элибиз бизге дем берет деп туруп ошон үчүн эл менен аралашып келген. Мурдатан ата-бабаларыбыз ырдап, азыр эми биздин да экран ар жагында элдер бар, көрүп атат дегендей. Биздики деле онлайн болуп калат экен, мындай айтканда. Жакшы, анда келиңиздер. Мен ойлоп атам, ушул баягы өмүр деген өтө кымбат. Өмүр деген бир келет экен. Адам баласы ушул өмүрдө жакшы жашап өтүш керек экен. Өмүрдө бардык нерсени кылганга жетиш керек экен. Өмүр аз экен. Андыктан ушул өмүр деген чыгарма менен биздин ушул телекөрөрмандарга өмүрүңүздөр узак болсун деген тилек менен баштабайсыздарбы? Адамга негизинен эки эле нерсе керек экен, бул өмүр, анан көңүл. Өмүрүбүз өлбөсүн дейт, көңүлүбүз өчпөсүн дейт. Ансыкандай өмүрүбүз узак болуп эле, жаман оорудан сактасын, кыбыр-кырсыктан сактасын, жаман балекеттен сактасын. Болгону күнүмдүк тирүүлүккө баш багып эле жүргөн бул жакшы экен. Жакшы. Анан өмүр деген чыгарманы айтып калдыңыз, эми өмүрдү ырдап берели. Өмүрдөн баштайлы. Kızıl gül caynagan ömür degen bulbul bakta sayragan ömür barda öpünbüsten oynap gül ömür ötsün jaralmaydı aylanayım, kağılayım.
Барекелде. Кардай болуп күндөрдүн эригенин ким билет, каш какканча, кардай болуп күндөрдүн эригенин ким билет, каш какканча өмүрдүн кемигенин ким билет дейт. Акырындап өмүр кемий берет экен. Бар болгула, ден соолукта болгула, өмүр узак болсун. Эми Азамат өзү ырчы дагы, дастанчы дагы азыркы мезгилде Азамат уктуп аткан жерден түртүп туруп баланы чагырды ырдап бер десең ырдай турган убагыда. Ошон Азаматка берели кезекти. Азамат анан өзүңдө кандай анан дастандарга дагы даярдыктар? Даярдыктар буюрса жакшы болуп атат. Азыр буюрса бары жакшы. Буюрса бары жакшы. Телефондон гана окуп атканыбыз болсо кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Немесе Барпат Абыздын чыгармаларын аткарып берейин. Мындай сонун бир керемет чыгармалары бар. Өзал кыз деген жакшы чыгарма. Saratan aylar salkın güz, sanamda belen güzel kız. Endegin aylar rekay güz, sen istedin beken güzel kız. Gözüm süydü min sulu, gönülüm süydü bir sulu. Gönülü süygön sen boldun, görünün aşık men boldum. Joluğun kızıl başaya, jol жүрүp geldim Matayan. Jalınga salsang özüň saldoy, jarokер gözel sıpayım. Göynөгүң kızıl başayı men görgönü geldim Matayın. Büyütkö salsang özüň saldoy, görkömdü gözel sıpayım. Har kim ırdayt süygönün, oy akılına tüygönün. Aşık bir bolup jet albaydım, arasat günde жүрgönün. Men dagın ırdap bereyin, aşıktıktan bir sabak. Dak saldın uuz jürökö, dardezal gözel aktamak. Gürdölü jaştın nişeken, güzödüm süyü çarbagın. Amanat canga belektep men, aşıktık gülün karmadım. Ano jol güldü berişke men, gözeldin izdep barganmın. Bulaktan görüp çak düştü men, bulbulday avaz salganmın. Gördüm dalay urunun, oy geçtim daraң ulunun. İzdep bir geldim gözel kız, ışkıdar sendey sulunun. Tanıbaysın sen meni, tarpi kılat el senin. Tanışalın uşul жерден, tartiptü gözel gel bere. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan. Kaş kirpigin tögülüp doy, karasam kumar tarkatkan. Gökürökön ört koyup doy, köp yıldızın samatkan. Jana da köptü görmökmün men, jaralgan bolsam ey kanatcan. Kalkalыңdan, oy kalap ütkön dalыңdan. Bezelengen betiңden, senin beş talda örgön çaçыңdan. Çaçın göldün kamışı, özüңüzdü surasan. Bu emgektüň eldin kalısı, suraganımdın sebebi. Süyböy bir kişi gelebe, sıpayının jayına. Bilbey bir kişi gelebe, zıyada bolsa kulak sal doy, zarımdın uğup gülün dal. Gerek bir bolsa gözel kız sen, görü turgan günün dal. Kayda varsan canыңda, ınağın bolup jüröyün. Karangıda jol jürsöň, çıragın bolup jüröyün. Günügö gelip su algan men, bulagın bolup jüröyün. Jaşırbastan açık ayt, emine bolso oyuңda. Jürögüne ilingen doy, tutkunun men min toruңda.
Kıynasang özüň bil, sıylasang özüň bil. Tağdırım senin kolunda. Kıynasang özüň bil, sıylasang özüň bil. Tağdırım senin kolunda. Azamat barakelde. Anda yemi Kurmanbek Murza. Sağa gezek bereli mınakey Azamat güzel de pakşıp atat. Sen ne deysin? Gelingizler эми мен мерими кышты жай кылган балам деп күн-түн кайгырган ушул дүйнөгө бизди алып келген апалар үчүн жан курман деп апаларга жакшы бир чыгарма аткарып берели. Бала кезде асман жарык көпкө келе айланам көктөм эле. Балдар уруп көчөдөн үйгө барсам басып койчу апакемден өпкөн эле деп энекем менин байлыгым деген жакшы бир чыгарма бар. Ошо чыгарманы сиздерге күлдөстүрүп берейин. Kadırın bilem menenin, kadırlap sıylap gelemin. Ak sütün aktaş kıyın go, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Enekem menin baylığım, geçmeğiz susun kaygının. Alparam sizgen ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Ömürdün gülü solbosun, ökünüç gündür bolbosun. Özgöler gapa bolsa da apakem gapa bolbosun. Apamdı Kuday koldosun. Enekem menin baylığım, geçmeğiz susun kaygının. Alparam sizgen ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Sağınıç gölün geçemin, siz üçün barın cengemin. Müröktün susun tavalsam, apake sizge beremin, eneke sizge belegim. Enekem menin baylığım, geçmeğiz susun kaygının. Alparam sizgen ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Enekem menin baylığım, enekem menin baylığım. Azamat ошол ар бир уул кыз ошо эне деп энеге кызмат кылсын деген тилекти айтабыз. Апалар дайым көч башы, апалар дайым сөз башы, агарган кезде самайы акпас экен көз жашы дейли. Ар бир апанын көз жашы акпасын, дайыма аман болушун дейли. Анда кайрадан кезекти Алтынай сизге берсек. Өмүрдөн баштадыңыз элеми?
Анда эмесе мен дагы бир жакшынакай эл арасында ырдап жүргөн, эл сүйгөн чыгармалардан ырдайлы деп чечип атабыз. Анан аясаң боло жыргалым деген бир жакшынакай чыгарманы аткарып берейин. Жана өмүр болду эле азыр көңүл болсун, Эми көңүл болсун, кичине шаң турак, Анан кеттик. Canımdan ötsün cılmayıp, жалқарайым seni kılçayım. İçteki sırdın ayta albay, жүрөсүң айтчы кимдайым. İçteki sırdın ayta albay, жүрөсүң айтчы кимдайым. Özüңdü жақсы көрөмүн, өзгөчө сүйөт жүрөгүм. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Айтырбай жүрөк сырларын, ардактап жаштык ырларын. Алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Аясаң боло жыргалым. Азамат баракелде, Кудайым буйруса ошентип аяшып өмүр өткөрө бергиле дейли. Азыркы кыйын учурда, өзгөчө кыйын кырдаалдар бири-бирибизди аябасак болбойт. Аман эсен 21-жылга өтүп кетели. Кудай буйруса бир ай калды. Аяшып туралы, андан кийин дагы адам заты бири-бирин аяшып көнү болсо, андан кийин дайыма жакшы сөз сүйлөсө жакшы экен, жан деритет дейт го. Ошондуктан дайыма бири-бирибизге жакшы каалоо тилекти айтып туралы. Азамат келем, атыңдагы азамат, затыңдагы азамат деп туруп, сага Жек Курманбек экөөң ырдайсың ба? Чогуу келдиңер, чогуу ырдагыла деген. Айрымбек Осмонов байкебиздин Сезим деген жакшы бир чыгармасы бар, ошону гүлдесте кылып берели. Азамат, жакшы болсун. Bugün ben seni istedim, Joluksam aytıp berem sebeplerin. Yaşlığım ketkiçekti, ömürüm ötküçöktü. Bu sezim hava suday gerek dedim. Bu sezim hava suday gerek dedim. Örtdüm жүрөгүмдүн бар жоғун, жол барган диваны дарылонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган. Билемин сенден бөлөк дары жогун. Bilemin senden bölök dары жогун.
ойдан сенин хабарыңды билдирип койсоң болот хабарыңды көз албай тиктесемдей ыр жазып бүтпөсөмдей сагындым жарокерин жамалыңды сагындым 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 жарокерин жамалыңды сагындым 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 жарокерин жамалыңды сагындым жарокерин жамалыңды азаматтар бар болгула өнөрүңөр өсө берсин. Негизи Алтынай ушул баягы түбү бир баягы музыка тарабы бирок тарбия, балдарга тарбия бериш, билим бериш ал өзүнчө. Ырдап чыгыш өзүнчө. Экөөнү караганда кайсынысы мындай тең алып кетиш деле кыйын, бирок кайсынысы жеңил да кайсынысы оор дегендей да. Эми мендеги турган эки кесиптин экөө тең эле өтө оор. Себеби чыгармачылыктын жолу өтө кыйын. Кандай күн болгондо дагы тикебизден тик туруп, өзүбүз аябай мындай каттуу, мындай мурунку баягы анамдар айткандай кайраттуу деп коебу. Чыгармачылыкка ушундай кайраттуу жол менен караш керек. Анан мугалимдики да ошондой. Себеби балдар деген, бала деген өзү бир жан тили таптаза, башкача болот да. Анан Курманбекти мен мугалим болуп ушул мектепке келгенде 5-классынан Курманбек мага окуучу болуп түшкөн. Кудай бурса, анан дагы бир топ таланттарым азыр өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап жүрүшөт. Анан мен ойлойм, баягы балдар менен иштеш дагы өтө оор. Анан бирок менден дагы эң оордугу бул күнүгө сары сепке салып турган, мен ойлойм, бул чыгармачылык депчи. Себеби элдин көзү бар, элдин арасында жүрөбүз, элдин сөзү бар, баягы азыр 21-кылымдын тили менен айтканда комментарий деп коюшат. Биз бир күндө мисалы балдарыбыздын экөөнүн айырмасы, балдарыбыз күнүгө жүгүрүп келип бизге ушундай жакшы сөз тартуулап турушат. Эжеке депчи. Анан биз болсо экинчи жагынан болсо ушундай комментарийлер бар. Өзүнчө бир жакшы, жаман, ар кандай да. Анан бирок ойлойм, ушу эң кыйыны ушул чыгармачылык жолу болуш керек депчи. Себеби ушунча элдин сөзүн да көтөрүш керек, элдин көзүн да көтөрүш керек дегендейчи. Анан эң оору эле ушул биздики азыр болсо баары өзүбүз жактан да. Мисалы үчүн ырдап аткан ырыбыз дагы, кийип аткан кийимдерибиз дагы баардыгы өзүбүз үчүн аракет кылабыз да. Ошондой аракет кылып канча фестивалдарга барып келдим. Турцияда болуп өткөн Афьон шаарында ыр дүйнөсү фестивалына бардым. Андан кийин Россиядагы День Россия фестивалына бардым. Жакшы. Ошо менен былтыр дүйнө таланттарынын союзуна мүчө болуп катталгам. Быйыл ошол жерден фестивалдан Гүлжанат Мусратхандын Ферхат 100 жашардын обонуна жазылган ырды аткарып чыгып, ошол жерден дагы төш белгиге ээ болдум. Өздүк аншы деген жакшы төс белги менен жакында эле кубанычты. Кудай буйрса. Анан мен ойлойм, эң башкысы бул мугалимдиктен дагы татаал бул ушул чыгармачылык жолу болуш керек депчи. Чыгармачыл адамдар башка кесиптеги адамдарга караганда алар ишемби, жекшемби дем алышса, чыгармачыл адамдардыкы балким ошондо күчөп калышы мүмкүн. Баягы эргүү ошондо келип калышы мүмкүн, Бул эргүү качан келет деп күтпөйт да адам баласы. Ошол күнү түнү талыкпай иштеш керек экен. Анын үстүнө ошол алыш керек экен билим ар кайсы жактан. Же балким мен өзүм баягы чыгармачылыкта жүрүп, күнүгө эл арасында жүрүп, баягы элдин тилин таап, элдин сөзүн таап билген үчүн мага балдар менен сабак өтүш балким жеңил болуп атат да. Себеби балдардын да жан дүйнөсү таптаза,
кандай айтсаң, мына балдар эң таза, назик, мындай мээримдери жакшы да, канчалык мээрим төксөң, ошончолук мээримин берет да. Балким мен ошо чыгармачылык баягы оордугун алып жүрүп, анан мага ушул балдарга келгенде мага ошо оңой болуп кетти. Жеңил болду. Жакшы, мынакей бу дебей эле быйылкы жылдар өтүп баратат да. Бүгүн мына декабрдын 2-си болуп атат. Кудайым буйруса, декабрдын 3-ü болуп атат да. Анан Кудайым буйруса улам жылы болуп туруп, бул ай деле билинбей өтүп кетет. Андыктан быйылкы жылдагы дагы жакшы ийгиликтер болуптур. Мына кырдаалга карабай кут болсун дейли. Анда кайрадан жакшы чыгармага кезек берели. Бир жакшы сөз болуп калды, эми окуучуларым менен да жүрүп, Кудай буйруса, апаларыбызга, ушул дүйнөнү тегерек бурчун тең калыс кылып кармап турган апаларыбыз экен. Апалар жөнүндө негизи укканда эле жүрөгүм дүркүрөйт. Анан ансыкандай ушул чыгарманы мен жалпы апаларыбызга арнап берелик. Карт айтпайт, мени замана деген чыгарма болсун, Сайраган булбул дилиндей, көшөлүп көзгө илинбей, жаш кезек өтөт турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап билинбей, жаш кезек өтөт турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап билинбей. Чечедей болуп кадалат, кетпейт коал кез садагам, чачымды буруп басса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Чачымды буруп басса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Селкилер менен алышып, боз ойлор менен жарышып, жүргөн кез түшсө эсиме, жүрөгүм кетет сайышып, жүрөгүм кетет сайышып, жүргөн кез түшсө эсиме, жүрөгүм кетет сайышып, жүрөгүм кетет сайышып. Чачымды буруп басса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Азамат баракелде, ушул заманыбызда карбай кызмат кылып, элге кырдап, окуучуларга билим тарбияны бере бер демекчибиз. Эми Курманбек мырза, сага кезек келди, канакей бир дагы кайсыл чыгармадан таңшыйсың? Келиңиздер, эми дагы бир жакшы чыгарма бар. Майрамбек Осмонов байкебиздин Арзуулуу деген жакшы бир чыгармасы бар. Ошол чыгарманы гүлдөстө кылып берели. Күздө күтүп жаза келген сезимдиң, күт бизге үмүт болуп сезилди. Бул турмушта ансыз деле өксүгөн, жалорутпа жайнап турган көзүңдү,
Unutma jaynap turgan gözündü. Gezdeşkençe nur çaçışıp yüzdürdün. Güza geldi gül sargaydı biz görgün. Sen sırrыңды men çığımdың aytқычаң. Ey ömür ötüp baratpayбы bir gelgen. Ömür ötüp baratpayбы bir gelgen. Amen seni götürelim min жылга. Bir ok jaşı çeneli da bir kıyılan. Bizin ömür ötmösü da bir üydüm. Ey bizim süyü kalar balkim bir dağ. Bizim süyü kalar balkim bir dağ. Bizim süyü kalar balkim bir dağ. Kalar balkim bir dağ. Barakelde бар бол Турманбек. Азамат мынакей ачып көздү жумгунча дегиче деп отуруп 5-чи курс болуп калдың да. Кудайым буйруса баягы жаштын тилегин берет дейт. Тилей турган алдыда көп жакшылыктарды мен ушуга жетсем экен, мындай болсом экен деген тилектер бар да. Буйруса искусствону бүткөндөн кийин кандай кылайын деген максаттар бар. Буйруса алдыда максаттар көп. Устатым Көчөрбаев Самат айтып калып, бир гана эле бир кесип нээси болбой, ар башка кесип нээси болбо депчи. Бир гана нерсе менен чектелбегиле дейт. Ошо айткан сөзүн эстеп эле бир гана дастанчылык менен чектелип калбастан, буйруса башка кесиптерде дагы, мисалы ырчылык жакта дагы, эстрада жаатында дагы чыгармачылыктарга азыркы учурда баш уруп жаткан мезгилибиз. Буюрса алдыда максаттар, кыялдар орундалат деп ишенем. Аз калды ошол күндөргө дагы. Жакшы буйруса ошол тилегиңе жет. Кудайым жакшылыгын сенен айырбасын. Дайыма ошол жакшылыктарда элдин жарчысы боло бер демекчибиз. Анда келем мынакей комуз. Менин таңшысым менин омузум деп туруп. Комуз менен анда элибизге жакшы чыгарманы аткарып берди. Барп атабыздын чыгармасын аткарып берейин. Атабыз кезинде кандай гана чыгармаларды жазып калтырыптыр. Мөлмөлүң, көз алгыс, бурак жан. Мына кандай гана лирикалык, сүйүү, махабат чыгармаларын. Бул өзүнчө. Ал эми от, шамал, аалам, адам жөнүндө биз ал өзүнчө дегендей. Албетте. Ошол сиз айтып өткөн керемет чыгармасы, мөлмөлүм деген чыгармасын аткарып берейин. Беттің көркі нұр менен, абелдің көркі құр менен, біз сүйген сұлу мөлмөлім бүгін белгілі болсын ыр менен.
Gedeyliktin darıtınan geyip canım öksüdü. Tosalmadı gedeylik aşıktıktın ötkünün. Cariyan aytpay bul işke kanbay tokşo göksünüm. Ekilebin kızıl gül açılganday mölmölüm. Bir karasan jürek ot çaçılganday mölmölüm. Mangday çaçın margalan jibegindey mölmölüm. Senin ışkın balanın alt ilegindey mölmölüm. Büyüdüm ölümül appağım alamdan sendey tapmadım. Işkısı güçtü caştıktın ıksızca kaç açpağın. Oylop gün tünü mölmölüm dep kakşadım. Sekim baskan butundan seydanamın çok çıtыңdan. Kadam koygon butundan senin kalem permon çok çıtыңdan. Çınıga kuygan bal bolsoň çımın dayaga malınsam. Çıgalbay jatıp oşonda men çın özüňe bagınsam. Çıgarıp koysoň bororup çıragıň bolup jagılsam. Altor olup moynuňa anan ak marjan bolup tagılsam. Jaňydan tüp-töp bezdegen jaş ulan goluň gezgegen. Janaşa bütkön almaňdyn bir önder dep jalınsam. Ugar beleň үнүмдүň alar beleň tilimde. Sorotor beleň baladay sanar kap jürgön dilimde. Betime düşse jamalyň aşyktyk otko janamyn. Boruker bolsoň golda bal bozdop jürgön balamyn. Halkymyňa jaraşkan altyn imek sagagyň. Haytigen sip görünü tananak bermet takkan tamagyň. Bozulаңdy kakşatkan bolor bolbos baş bakkan senin bödene tumşuk mammagyň. Haydap mal berbey, ayrır köçtüğün ar berbey. Sürüp mal berbey, sürür köçtüğün ar berbey. Başındı versem tarı tuğan alar beleň mölmölüm. Aşıktıka bir dava çavar beleň mölmölüm. Cemal berbey özüm beret dep, bul ölü sörgünge gerekti bay çanar beleň mölmölüm. Bereyin desem malım jok, mal tabuğan alım jok. Gedeyliktin darıtınan altışın jalın içim çok. Hananda munun barına karamay tegen göngülü jok. Min azapka kayılmınay görünüp koyçu bir joluňa buluttan çıkkan ay kokşop. Görünüp koyçu bir joluňa buluttan çıkkan ay kokşop. Görünüp koysoň bolboy buňay buluttan çıkkan ay kokşop. Азамат баракелде. Мынакей карачы, бул ушундай эки залкардын бири оборун чыгарса, бири сөзүн чыгарып, мына кадимки барпакын, ал эми оборун төрт тарабы төп жорго Залкар Токтосун Тыныбеков атабыз оборун чыгарып кеткен экен. Кезинде барпакынга жолукканда айткан экен, карынга катпай сөзүңдү калп эле жумбай көзүңдү калганы мага таштагың, айтып жүрсө болгонуң артыңда мендей жаштарың деп мына жолукканы жакшы болгон экен. Мөлмөлүмдү оборун чыгарып элибизде журтубузда азырга чейин ырдалып атат. Ошондой залкар таланттардын уруху жандай берсин демекчибиз. Ошондой талант, залкар таланттардын изи менен силер дагы улуу залкарлар болсун деген тилекти айтабыз. Анда Алтынай келиңиз эми дагы бизде ушул чак түштө келип чайын ичип дем алып олтургандарга Алтынай келген экен угалы деп аткан болуш керек. Анда эмесе жанган көздөрүм кийинки чыгарманы дагы тартуулап берелик э. Балдылдап жанган көздөрүм жан оруп сага жетпеди. Жашылык өтүп кетсе да oyundan takıp gitmedi. Yaşlılık ötüp gitse de oyundan takıp gitmedi. Sağınıç meni cüdöttü, sanalı davay gün öttü. Sarı kaytmay gelsin dolboy bu. Orulbay жүрөктү сары кайтпай келсең болбойбу
Kaygıdan yürek çançılıp hareket etsin tartılıp Karaymındayım yolumdu hey 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 Kaygının yükün arttırıp Karaymındayım yolumdu hey 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 Kaygının yükün arttırıp Sarı qaytpay gelsen bolboygu hey hey Sarı kılbay жүрөктү Sarı kılbay жүрөктү Азамат барекелде. Мынакей Жанышбек Кучкоров агабызна жаңы жакшы жаңы деп коем, жакшы чыгармасы жаңырды дейин. Анда эми Курманбек Баатыр кайра сага келели кезекти берели. Рахмат, келиңиздер. Эми биз Азамат Досун экөөбүз жакшы бир чыгарма аткарып берели. Чубак Сатаев атабыздын Сыйлай жүр деген жакшы бир чыгармасы бар. Албетте ар дайым сыйлашып жүргөнгө не жетсин. Ооба. Эки тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөң сыйлай жүр. Элиңден узап мен кетсем, эрмегимде бирдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында, тагдырыты айла жок, тагдырлашым тарынба, 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 көрүшкөнчө сагынба, 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 кош бол эми сагынба. Tal görsün kıybay jür, janыңda жүрсün сыйлай жүр. Жаныңдан узап мен кетсем, жалында бирдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында, тагдыр өтө айла жок, тагдырлашым тарынба, 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 көрүшкөнчө сагынба, 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 кош бол эми сагынба. Akayın görsün kıybay jür, aylığında жүрсün sıylay jür. Aylığından uzap men getsem, ardağımda birday jür. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында, тагдыр өтө айла жок, тагдырлашым тарынба, 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 көрүшкөнчө сагынба, 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 кош бол эми сагынба. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында, тагдыр өтө айла жок, тагдырлашым тарынба, 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 көрүшкөнчө сагынба, 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 кош бол эми сагынба, тагдырлашым тарынба. Барекелде барбарулкула азаматтар. Мына үчүнтүп биз ушул бүгүнкү түштү жакшы элибизге маанай көтөргөнгө дагы аракет кыла берели, тынбай ырдай берели дегендей. Анда келгиле дагы бир шаңдуу чыгармадан Алтынай кайсы чыгарманы атайын ырдайын деп келгенен ырдайын деп туруп ыртык ыргезекти бере берели. Мен бир казакча ырдап берейин. Жакшы болот мынакей. Bir boğurdашыбыз қазақ әлі де, Дүйнө таланттарынан төшпелге алып аткандан кийин аларды дагы таштап коюуга болбойт. Себеби алар да көрсө айтат анан. Ой, бай, бул бауырымыз энди казакчада жакшы кеп айтады деп анан неге өлең айтпады дейт да. Төшпелгени берсек деп. Төшпелгени берсек анан неге өлең айтпады дейт да, Күмүс кумганай деген бир жакшынакай чыгармасы бар, ошону, Биздин
Бизден авыл сурасаң мен тургандан ай, кайыңа касмайсы бош эл ургандан ай. Осы ауылдың қыздарын егінайын ай, тал шыбықтай буралып сен тұрғандан ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айланайын көзіңден ашып жұмған ай. Келіңіздер ай, көріңіздер ай, осы тойды айта жүріңіздер ай. Биринчиден жаман өсек жаман ай, экинчиден сүйбеген жигит жаман ай. Ер жигиттин мойнунда болмас өнөр ай, жакшы экен бош жүргени эсен аман ай. Күмүс кумган ай, отта турган ай, айланайын көзүңдөн ашып жумган ай. Келиңиздер ай, көрүңүздөр ай, осы тойду айта жүрүңүздөр ай. Бизден ауыл сурасаң мен тұрғандан ай, қайыңа қасмайысы бош ел ұрғандан ай. Осы ауылдың қыздарын егінайын ай, тал шыбықтай бурады сен тұрғандан ай. Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айланайын көзіңден ашып жұмған ай. Келіңіздер ай, көріңіздер ай, осы тойды айта жүріңіздер ай. Осы тойды айта жүріңіздер ай. Азамат баракелде, мынакей төшбелгини бекер таккан эмес экен. Бар бол, мына ушундай жакшы чыгарма менен биз дагы көрсөтүү соңуна келди. Жыйынтыктап кыска нуска эркин микрофон берейин. Эми элибизде тынчтык болсун, элибизде береке болсун. Не дейбиз? Баардык кыйынчылыкта кыргыз эли өзү кыйын эл. Кандай болсо дагы баардык кыйынчылыкты башыбызга көтөрүп, бекемдешип, биригишип жеңип кетебиз, жеңип келгенбиз. Элибизде аманчылык болсун, элибизде токчулук болсун, ырыс болсун, элибиздин ден соолугу болсун. Анан калганы баардыгы бизде болот. Жакшылык эле болуп турсун. Ушундай чак түшкө келип чай ичип бир жакшынакай чыгармаңарды аткарып бергиле деп чакырган жалпы элтер жамаатына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликте болсун. Сиздерге да чын ден соолук. Кандай учур болгон күндө дагы жалпы элдин маанайын көтөрүп, ушундай ишиңиздерди токтотпой, эл менен бирге болуп келаткан сиздердин дагы тармагыңыздар өтө оор. Сиздерге да ден соолук, бар болуңуздар, бай болуңуздар дегендей. Эч качан бөксөрбөйлү, кемибейли, ар дайым эле жадырап жайнап жүрө берели. Баракелде бар болсун, мынакей жигиттердин да тилегин кошо айтып кетти окшойт да. Бардыгыбыздын тилегибиз бир болду. Бар болгула, силер дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дайыма талыкпай иштей бергиле, кызмат кылыңыздар. Урматтуу теле көрөрмандар, көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.